вот, допустим, вот эти... Мына ушундай буюмдарды алып келип сатып жатабыз. Баарын өз колубуз менен токуганбыз. Байбичелер байпак, шарф, колунан эмне келсе баардыгын жасап, минтип алып чыгып сатып жатабыз. Түшкөн каражатты ким абдан муктаж болсо ошого беребиз. Ну все у нас вяжут. Карыяларды колдогон Адра эл аралык бейөкмөт уюму Чүй облусундагы айылдардагы карыларды чогултуп, ар кандай топторду түзүп, кол өнөрчүлүккө тартып жатканына бир нече жыл болду. Байбиче абышкалардын колунан чыккан буюмдар жыл сайын минтип жарманкеде сатылат. Бул апалардын тобу өзүн өзү колдогон топта, ушул кыйын абалда калып жашоодо баягы балдары сыртка чыгып кеткен, көптөрү мындай жалгыз жашаган, жалгыз бой жашаган апаларда, анан булар ошо кыйынчылыкка моюн сунбай, өздөрүн колдоп, мынакей көрүп тургандай мына бул ар кайсы нерселерди токуп, тигип, анан кийин жыл сайын ушу шаардын ар кайсы райондордо ярмаркаларды кылып иштеп жүрүшчү да. Быйылкы жарманке сыртта аба ырайы суук болгондон улам Бишкектеги ири соода борборлорунун биринин ичинде өтүүдө. Адра бейөкмөт уюмунун иримдерине 300дөй кары картан катышып, кол өнөрчүлүктөн тышкары укуктукта жардам алып келишет. Бактыгүл Чыныбаева, Давран Никамбердиев, Азаттык, Бишкек.